Жашым бир топко келип калды. Мен септерге көп ишенбейм. Бизнес куруу үчүн атайын сабак алыш керек го дейм. Менин өзүмдүн профессиям бар го. Жогултуп туруп анан аласыңар дейсиңерби? Жок, мен айына айлык акыны алып көнүп калганмын да. Рахмат. Миграцияда жүрсө каяктагы бизнести айтасыңар кыздар? Мамлекеттин жумушунда иштейм. Атомиге менин такыр убактым жок. Сетевый тармак арам. Анын үстүнө жолдошум деле каршы. Койчу ушу сетевый маркетингди дешет да. Жактырбайт. Азыр кризис убагында кое турам го. 15-20 күндүк ким күтөт? Жок, керек жок. Мен балдарым бар, жолдошум бар. Багып алышат. Жок, керек жок. Рахмат, жок. Жок дедим го, жок, иштебейм мен. Жок, керек жок. Бул бизнести мен алып кете албайм. Себеби мен орусчадан жокмун. Сен иштеп айлык алчы, анан биз көрөбүз. Чынын айтсам, мен иштеген компания калган жок. Жаштар иштесин, иштегиле жаштар, биз картайдык. Азыркы учурда элдерди ишендириш өтө кыйын. Бул жумушта иштөө үчүн көп акча керек. А менде андай акча жок. Айына $1000 алам дейсизби? Жок. Бул точно лохотрон го. Пирамидабы? Лидерлер акча алып, биз жеткенче компания жабылып калбайбы? Продукциялар аябай кымбат. Мен базардан эле арзан фирмалардыкын алып колдоном. Менин 2 кичинекей балам бар. Өзүм келиним. Сетевый маркетинг дейсиңби? Койчай, мен андайга иштеп көргөн эмесмин. Багынбаңыз. Отказдарга карама каршы туруңуз. Мындай жооптор ар бирибизде жана ар качан болуп турат. Эгерде сиздин максатыңыз даана жана ачык болсо, эч нерсе тоскоолдук боло албайт. Атоми игиликтин ачкычы.